Мынакей Өмүрбектин машалла апасы намаз окуп. Ай Өмүрбек, кандайсың? А? Жакшыбы? Кожум десе, жакшы болуп калдыңбы? Азамат. Ушундай достор. Дайыма дарыгерлердин көз өмүрүндө мынтип карап атышат. А? Анализ şu an. А, у него анализ, да? Мынакей Өмүрбектин анализдери. Аллах Тааланын берген болсун өскөн. Козум десе. Иншалла ушул бала Кыргызстандын келечеги болот көрөсүңөр. Өмүрбек, эштериң оорубаган жокпу? Кайрым ооруп атат? Оорубайлабы эштериң? Жакшы болуп калдыңбы? Азамат десе. Ыйлабадыңбы? А? Ыйлабадыңбы? Азамат. Жакшы боласың, а? Кожу. Жакшы болуп каласың, а буюрса. Мына ушундай достор, Өмүрбек кече операциядан чыккан. Буюрса акыбалын ушундай жакшы болуп, жылыш болуп атканын өз көзү менен көрүп атабыз. Бүгүн 18 май. Экинчи процедурасы бир жумадан кийин эле состояниясына карап операция кылыш керекпи? Жана белине темирди коюш керекпи же 3 айдан кийин коюш керекпи? Кыскасы балага карап, состояниясына карап айтылат. Эже кандайсыз, жакшысызбы? Намазга болсун. Маанайыңыз кандай, жакшыбы? Ден соолук кандай, жакшыбы? Өмүрбек кандай? Жакшыбы? Кыжалатчылык таркадыбы? Кичине жылыштык болгондойбу? Кыйналбадыңызбы? Бала үчүн чыдайбыз да. Машалла. Жакшы болуп кетет, кыжалат болбоңуз эжеге. Ушундай да дуа кылып туруңуздар, Мына ушундай достор, Өмүрбекке сиздер дагы дуа кылып туруңуздар, туугандар. Каралачы ширин бала. Машалла, машалла деп коюңуздар, көз тийбесин. Акылдуу бала. О, Камил байке. Ой. Ассаламу алейкум. Салам алейкум. Кандайсыз? Уктап аттыңыз беле? Анакей абанын бүгүнкү акыбалы. Камилеке кандайсыз? Ден соолук кандай? Уктап аттыңыз беле? Кантип калдыңыз? Жылыш жакшыбы? Жакшы. Кечекиден бүгүнкү кичине жылыш барбы? Бар. Жакшыбы? Аба кантип атасыздар? Жакшы, жакшы. Кыйынчылык болбой элеби? Жакшылык. Алhamdülillah бүгүн жакшы. Биз азыр врач менен сүйлөшүп чыктык. Эртең менен операцияга экинчи жана пластический операциянын экинчи процедурасына кирет экен. Кыжалат болбоңуздар буюрса. Жакшы өсүн деп кылып атабыз балам. Машалла. Мындай ал кетип кыйынчылык болбой элеби Камилеге? Жакшы элеби? Бойлу токтогондой болуп. Эми Кудай кааласа баягы жүлүндөгү опухольго кириш элек да. Азыр сиздин баягы жан башыңызда оюлуп кеткен баягы жара бар эмес беле? Ошол боюнча күрөшүп, ошону дарылоо процедурасы жүрүп атат. Эртең аны жакшы кылып, ушул базар күндөр, понедельник күндөр выписка кылса, анан кийинки жуманын 25-26 майларда анан жүлүндөгү опухольго операция жасалат да. Эң главный ошол. Кыжалат болбоңуз. Мына ушундай достор мекендештер, биз кече күнү сиздер менен бөлүшкөн агабыздын номерлерин калтырганбыз. Бул агабызга дагы колдон келишинче колдоп, жардам берсеңиздер жакшы болмок. Себеби биз ойлоп келген эмеден пакеттен ашыкча биз жүлүндү эле ойлоп келгенбиз да, анан бул жерде азыр жана коюлуп кеткен жарасындагы операция процедурасы жүрүп атат. Ошон үчүн ошол телефондоруна байланышып, колуңуздардан келишинче көмөктөшсөңүздөр болот достор.
Assalamu alaikum, hurmatly bekendештер, hurmatly bertuğanlar. Bizden mına bugünkü bolğon darıgerlerden, vraçlardan aytkan konsultasiyalarını toluq gördüңүздөр. Мен кыскача токтолуп кетейин. Азыр Кубан агабыз жанагы карындашыбыз боюнча айтып кетти. Кубан агабыз боюнча толук анализдер чыкты. Кудайга шүгүр. Бөйрөгүнүн дагы анализи чыкты. Бөйрөгүндө болгону biraz этнокока, боорда, biraz боордо ошо кичине этнокок бар. Аны операция жасаса болот деген ушундай бир үмүт бизге берди, Кудай буйруса. Анан бөйрөктү операция жасаган врач азыркы учурда Индияда эмес болгондуктан ошол сырт жакка, чет жакка кеткен экен. Бул бирле боор операция жасаган врач өзү эле жасабайт экен да. Бул жерде 4 врач биригип туруп бул операция жасалат экен. Мына ошол бөйрөк трансплантолог доктор келгенде жасала турган болуп атат. Бирок ал 25-inde, мына майдын 25-и, 26-ларында операция жасала турган болду, достор. Негизи ушул жумада жасасак деп катуу аракет кылдык элек. Гепатолог боорду жасаган врач бул жерде болгон менен бөйрөктү жасаган врач жок болгондуктан ушул кийинки жумага жылып калды. Бирок Кудай буйруса, донордун дагы жыйынтыгы, агабыздын дагы жыйынтыгы, анализдин жыйынтыктары жакшы чыкты. Эми бул жагы бир Алладан. Бирок жакшы үмүт берип турат. Ал эми пакет каражат маселесин азыр бизге толук эсептеп чыгып берелек. Анткени ошол трансплантолог, бөйрөк трансплантолог, боор врачтар биригип туруп ушул пакетти эсептеп туруп чыга турган болот. Бул жерде бирле боор болгон жок да, 4 маселе бир болуп аткандыктан анын баарын эсептеп туруп айтабыз деди. Берки больницада өткөндө бизге 28500 пакет койгон. Негизи боор ал жакта 23500 экен, бирок бул жерде 4 операция бир болуп аткандыктан 4-өнү биригип $28500 пакет койгон эле. Бул жерде азыр тагын айтелек, Кудай буйруса, ошо эртеңдерден өздөрү ичара сүйлөшүп туруп айтыша турган болуп атат. Анан жетпей аткан каражат маселесин да жакшы билесиздер. Мурунку агабыздын видеодогу шотторуну колдон келишче колдосоңуздар болот. Ал эми бурул карындашыбыз боюнча ушул бир проблемадан экинчи маселе чыгып эле ушундай адамды кыжалат кылып атат. Азыр дагы бир анализге, ошол кечээки эле биопсиден дагы бир анализге жөнөтүп көрөлү деп ушундай бир эмен анализге жөнөтүү, анализ тапшырып атат. Анализ даяр, ошол анализге эле жөнөтүп, ал анализдин жыйынтыгы да 3 күндө чыга турган болот. 3 күндөн кийин анан айта турган болот. Эми эмне кылыш керек, кандай кылыш керек экенин. Мына ушундай. Ал эми Өмүрбек боюнча, Камил агабыз боюнча жогоруда көрдүңүздөр. Өмүрбек Кудай буйруса өзүнө келип, кадимкидей сүйлөп жакшы болуп калганын өзүбүз көрүп чыктык. Реанимация бөлүмүнө кирип, негизгисинен жыйынтык Кудай буйруса жакшы. Эми азыр ал балада неврологическая операция жасалды да. Эми бир жумадан кийин абалына карап, анан ошол белди түздөө операциясы, темир коюу операциясы жасалат. Бирок абалына карап, эгер абалы жакшы, жылыш жакшы болуп калса, бир жумада жасалат. 10 күн, бир жуманын ичинде. Эгерде балада жылыш болбой, оор, кыйынчылык боло берген болсо, анда ал процедура 3 айдан кийин жасала турган болуп атат. Ал эми Камил агабыз буйруса, экинчи пластическая операция процедурасына кирет, Кудай буйруса. Жыйынтык ал агабызда деле Кудайга шүгүр жакшы. Кийинки жума күнү Кубан агабыздын операциясы деп ушундай пландалып турат. Ал эми Динара эжени сурап атасыздар. Динара эжени дагы жогоруда бөлүшөбүз, кийинки видеолор менен бөлүшөбүз. Динара эжекебиз ушул донордун даяр болуусун гана күтүп отурат. Мына ушундай достор, мекендештер, жүрүңүздөр. Бизде кабар, жаңылык мына ушундай бейтаптарда, Кудайга шүгүр. Эми баягы ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дейт го. Биз ойлогондой эле болуп кетсе, же бейтаптарда эле бир жакшы ой менен келет да, баардыгыбыз эле. Анан биз ойлогондой болуп кетсе гана, анда бир жума 10 күндө эле дароо бүтүрүп кетет элек. Негизи биз ойлогончолук болбой турат. Чоң апа, кандайсыз? Ооба, жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшы болуп атат. Индияда бир айдан өттү келгениңизге. Бир айдан өттү, 13-үндө келгенбиз. Кыйынчылык болбой элеби? Ооба, эми кыйынчылык ушу анализдерди күтүп аттык, чыдабай. Та жакшы, кичине жакшы жагына чечилип калды. Үмүт кылып калдык. Ошо Алладан сурап отурабыз эми. Негизи мындай да, чоң апа, Кубан ага, кээ бир бейтаптарда донору дагы болот. Акча эми бир эмес 2 эселеп каражаты болот. Бардык шарты болот, бирок операция жасаганга мүмкүнчүлүк болбой калган учурлар болот да, өтүшүп кетет.
же боорунда бир башка проблема болуп калат, же рак болуп калат, башка болуп калат, операция кылганы мүмкүнчүлүк жок деп коет да. Мен ушудан кыжалат болуп аттым, Кубан агабызда ушундай болуп калбаса экен деп. Кудайга шүгүр, эми алдын ала ашыкча сүйүнбөй туралы, бирок Кудайга шүгүр жакшы боло турган үмүт берди азыр. Ооба, үмүт берди. Болот. Ушу бөйрөктөн болгон неме врач бир жакта экен, ошол келсе баары катышат экен да, мына 4 операция бирге дегенге боордуку да кирет экен, бөйрөктүн врачы да кирет экен, баары катышып анан операция ошого 25-26-сына деп атат. Түшүнүктүү ооба. Эми сабыр кылабыз, күтөбүз. Негизгиси ушул күнгө чейин сабыр кылдык. Негизи Кудай шифасын берсе, жакшы кылып ушул эл журтубузга, тууган урубузга, туулуп өскөн мекенине аман эсен жеткирип алыштык. Бизде деле жүрөгүбүздө аябай чоң кыжалатчылык. Бул жерге алып келиш эле эмес, кайра аман эсен натыйжалуу алып кетиш биздин максатыбыз. Мына ошол ар бир көрүүчү туура кабыл алып тура түшүнүңүздөр. Салам алейкум Кубан ага. Алейкум ассалам. Ден соолук жакшыбы? Ден соолук жакшы. Бу Индияда жүрөр, Индия истеле болоюн деп калдыңыз. 3 жолу келдиңиз. Айла жок, ден соолук үчүн чыдаш керек болуп атабы? Ден соолук үчүн ооба дейм, ден соолук жакшы болсун деп берди. Мага эми кыйын сезилген жок жашообуз. Эми келечекте жакшы болушту үмүттөнүп, эми үмүтүбүздү эле ушактан эми Алладан дуа кылып, кече дагы врачка киргенде жакшы болот, жакшы болуштукка мүмкүнчүлүк бар деп кичине сүйүнч сөздөрдү айтты. Жакшы болот деген ишеничте турабыз. Кудайым кааласа Алла насип кылсын. Түшүнүктүү. Донор бир тууган иниси Бектур мырза. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Ден соолук жакшыбы? Шүгүр. Кандай кыйынчылык болбой атабы Индияда? Жок, эми кыйынчылык жок, ушу анализдер болду, баарын тапшырдык, анализдерден өтүп алдык. Эми ушу комиссияларда мындай кыжалатчылык суроолор болобу экен? Комиссияларда сурайт экен, ушу берип атасын. Айтып кетсеңиз да көрүүчүлөргө. Кандай эми ушу болгондон кийин бооруңду берип атасың, өзүңдүн ыраазычылыгың менен берип атасыңбы, кийинки акыбалың тууралуу сага маалымат бериштиби, мынча күн жатасың, аларды айттыбы, баардыгы тууралуу анализ неме алат экен, суроо беришет экен. Анан ошо бир туугандыгы тууралуу аны жана кандан текшерүүлөр болуп ошо менен билет экен. Ошо негизи суроолору кыйын деле болбоду, ушу жеңил эле өттү алардан. Ошо негизи баягындай ошол кыйынчылыгы баягы эме да, өз соглашениең менен берип атасыңбы, сени эч ким мажбурлаган жокпу, бир тууган аныкпы, кантип берип атасың деген буларда кызык суроолор болот да. Кээ бир адамдарда бир тууган күйбөгөн мындай өлкөлөр да бар да, ошон үчүн сурап атат да. Аягы жеңил өттү атат. Суроолордон өткөнүбүз баардыгы мындай ойлонбой, мындай кыйнабай, кайта күттүрбөй эле тез эле мынча мүнөт, 5 мүнөт десе 2 мүнөт, 3 мүнөт өтүп кетип, ушундай эле болуп атат ал жагы. Анализдер ошо баардыгын тапшырдык, бере турган кан берип, кыскасы жүрөк баардыгын текшерет экен. Бир мындай бооруң бериш үчүн башыңы, чачыңы учунан тырмаңың учуна чейин анализ алышат экен. Бу жери кандай жүрөгүнөн кармап калабы деп, таза болсо дагы мындай көрүнүшүнөн тазамын, ичпейм, чекпейм десе да баары анализ алышат экен. Ошок жагы акылы кандай, бул жетишерликпи деп ар суроону берет экен, Путин кийим депчи. Анан ошол жагы өзгөчө экен, негизи болот деп эле салып ийбейт экен, баардыгын текшерип алып туруп анан салат экен. Бул жагы Алладан, сиз айтмакчы акчасы баардыгы чечилсин. Бирок Алла каалабаса кыйын, ошондой эле Алладан үмүт кылып турабыз. Туура айтасыздар. Мына ушундай достор мекендештер, Кудай буйрса эртең жума күн, кийинки жума күнү агабыз операция болот. Бардык көрүүчү момундардан мен терең суранып кетем. Албетте момундардын башкы куралы дуа дейт го. Керемет дуаңыздарды берип туруңуздар. Ушул агабыз жакшы болуп кетсе, менин бир агабызга берген убадам бар эле, ар бир көрөрман. Ушул агабыз жакшы болуп кетсе, иншалла мен дагы бир эл катары үйлөнүп, бир башымды эки баш кылам деп Кудайга дагы өзүмө дагы бир убада кылгам. Иншалла ушул агабыз аман эсен сакайтып кайтсак, Кудай кааласа биз дагы ушул мындай үй бүлө күтүп дегендей, бала чага күтүп дегендей ушундай бир ниет бар. Иншалла дуа кылып туруңуздар. Ошол күндөргө Кудайым биргеликте жеткирген болсун. Анткени баштаганыбызга, агабыздын ишин баштаганыбызга 6 ай болду. Ошон үчүн мен эмне үчүн айтып атам? Ушул агабыздын жыйынтыгын аягына чейин бир натыйжалуу чыгалы, жыйынтыктуу чыгайлы, бир мөмөлүү чыгалы, жакшы кылып кайталы. Мен эле эмес, ушул агам дагы жакшы болуп, анан үй бүлө күтүп, бала чака күтүп, элдин катарына кошулса деген ушундай бир өзгөчө менин ичимдеги бир
мындай армандуу бир эмем бар, тилегим бар. Ошол тилектерге Кудайым жеткирген болсун. Дуа кылып туруңуздар иншалла. Жүрүңүздөр эми. Бизде мына ушундай достор. Агабыз операция эмеден больницадан чыккан. Кече күнү 2 күн жатып чыккан. Кудайга шүгүр. Азыр акыбал эмнеге коляска салып сүдүрөп жүрөсүңөр деп да суроо болушу мүмкүн. Эми акыбал бир аз оорлошуп аткандыктан, дарман жок болуп аткандыктан ушундай маселе болуп турат. Бирок Кудайга шүгүр жакшы. Кудайга шүгүр жакшы, жаман эмес. Иншалла жакшы натыйжалуу жыйынтыктуу кайтабыз деген үмүтүбүз аябай чоң. Аманчылыктарда көрүшкөнчө, салам алейкум.